Бул дин маселесинде эмес, башка маселелерде дагы. Жөөттөрдүн бир сөзү бар. Өзүң билбе, анан билгенди тилин алба деп. Мисалы үчүн, мына биздин өзбек элибиз бар. Бир туугандарыбыз бар. Ошолор молдолордун сөзүн угушат. Молдолору окугула бардыгы билим менен экен деп айткан үчүн мен өзүм көп байкап атам, мына өзбек эли, диндар эл бардыгы окуп атат азыркы учурда. Айрыкча биздин Кыргызстан өзбек туугандарыбыз молдолордун сөзүн угуп бардыгы балдарын окутуп атат. Мединститутта окуп атышат. Мен доктор кылып атам, жарым докторум өзбек улутундагы бирадарларыбыз. Ислам университетиге окуп атат, мурда окуучу эмес көп. Аракет кылып атышат. Бардык жерге барсаң окуп атышат да. Кыргыз бир туугандарыбыз кантип атышат? Иштеш керек деп туруп, 11-дө бүт элек балдар иштегенин кетирип атат. Ал эмес, бечара ошол иштегендин ниетин дагы туура айта албай атат да, барып пул таап кел деген жери жок, иштеп кул болуп кел деп жөнөтүп атат да. Эгер ниет түз болсо пул таап келем десе жакшы, жок, пул тапкан ниет кылбай атат бул. Бул иштегенди ниет кылып кетип атат да. Эмне үчүн? Анткени окугула деген молдолорунун, окуучулардын, окутуучулардын интеллигенттери сөзүн укпагандыгы үчүн. Тигилел коом угат экен молдосун, алымын, ошого алар балдарын окутуп атат, бардык окууларга. Бул эл укпай атат, окутпай атат, урматтуу бир туугандар. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. 50 жылдан кийин бүт окугандар кимдер болот, окубагандар кимдер болот. Барганда өксүк бойдон кайра келип атат. Бирөөнүн көзүн карап, тапшырма аткарып, анан кайра келип, ошол сүйүнсө сүйүнүп, ошол күйүнсө күйүнүп, анан келет, ошол кожоюндук кылган бирөө той кылса 50 адамга той берет, бул келип 500 адамга той берет биякта. Окуш керек балдарды. Окуган эл озот, окубаган эл тозот, урматтуу бир тууганым. Айтышат, кайсыл бир элди кул кылгысы келсе душмандар, алар менен алардын устаздарынын ортосун бөлүп жаман көрсөтөт экен. Мына ушундай. Айтканга ишениш керек. Оку деп айтканга укпасаң, анда эртең кор болосуң, жок болосуң. Жүрө бересиң. Ошол ишиң эртең биякта кылып кала турган болосуң, урматтуу бир тууганым. Мындан 20 жыл мурда тенденция бөлөкчө болчу. Акыркы торпогун сатып окутчу эле. Мен билем, мен окуп алып кетип атканда биз базарга барып торпогубузду сатып, ошонун акчасы менен келгенди мен эстейм, мен Бишкекке келгенде. Кыргыздарда ушундай түшүнүк бар болчу. Окуш керек деген түшүнүк бар болчу. Акыркы малын сатып окутат болчу. Биз 6 бир тууганбыз. Мен Бишкекте окуп калдым, калган бир тууган эжем Ошто окуду, калгандар Жалал Абадта окушту, алыска кете алышпады. Апам айтат, мен жума сайын жекшемби күнкү нан жабат элем дейт. Нан жаап, ар бирин 6 нан бөлүп берет элем, бир күндө бир нан жейт депчи. Буга 6 нан, буга 6 нан, буга 6 нан дейт. Анан жумасына бирөө келет, 18 нанды көтөрүп кетет, үчөөнө бөлүп берет, кийинки жумада башка бирөө келет, ошентип окуткам дейт. Ошентип окутушчу балдарды. Азыр андай болбой калды. Азыр ата-энелер иште дейт. Өз ден соолугу үчүн баласынын акчасын алып келип алып айланып, өйнөкет башка кылат. Ошентип отуруп баласына жаман келечекти түзүп бергенге себеп болуп атат да. Мен айтпайм динге оку деп. Бардык илимге окусун, медицинага окусун, айыл чарбага окусун, айыл чарба өлөйүн деп атат. Мусор чыгарган кайра иштеткенге окусун, имандуу болуп туруп, мисалы үчүн урматтуу бир туугандар. Болбойт ушундай. Диндар эл экен, окуп атышат бардыгы. Биз же динди жыргатпай атабыз, же башканы жыргатпай атабыз. Балдарыбыз даяр апарып ушинтип мигрант кылып берип, анан адам илимди кабыл ала албай турган деңгээлге жеткенде кайра келип калат дагы, ошону менен бири-бирине аракет болуп, ошентип жүрүп атышат. Андай болбойт да. Ошо койгонгула, урматтуу бир туугандар. Биз улутка бөлбөйбүз. Мусулманда улут деп бөлүнбөйт. Бирок ар бир улуттун кемчилигин айтып, оңдоп туруу биздин милдетибиз. Айтабыз, казактарга айтабыз ошону, кыргыздарга айтабыз, өзбектерге айтабыз, түрктөргө айтабыз. Бирок кыргыз элинде болуп аткан проблема ушул, окуудан алыстап атабыз, илимден алыстап атабыз. Ал эмес ниетти тууралай албай атабыз, урматтуу бир туугандар. Бул биздин өксүк ушунда турат. Ой, парламенттеги депутаттардын кээ бирлеринин абалы 4-класстын деңгээлинде экен окугандыгы. Билесиңер, 1-класска барганда минутуна сөз окуйт бизде. 60 сөз, 70 сөз окуйт. 120 окуп берчү кээ бирлер, мисалы үчүн. Азыр парламентте отурган кээ бир депутаттардыкы 4-класстын билим деңгээлинде экен. Дагы булар мурда окуган учурда окуп калгандар.
Эртең анда кандай школго барбагандар деңгээлиндегидейлер башкарыш керек болобу бизди? Бул трагедия. Бул улуттун жок болуп бараткандагысы мына ушул, урматтуу бир тууганым. Илими жок эл эч убакта оңгон эмес. Башкаларга кул болгон, батинкесин тазалаган, пиязын эккен, малын караган. Ойлош керек ушуну. Өткөн тарых менен мактана берген ал жалкоолордун иши. Ата бабаң улуу инсандар болгон, дүйнөнөн алган Чыңгыз хан ондай болгон, Кыргызстанды эме кылып берген, анан Кытайлар бизден коркуп дуба салбаган. Ал өткөн тарых, ал тарыхтын иши ал. Сен өзүңдүн тарыхыңды бүгүн жасашың керек, урматтуу бир тууганым. Ошого токтош керек, жанагы Россияга жөнөткөндө. Окутуш керек, заочный окуйт, өзү Бишкекте окуста жизнь барып коюп эчтекени билбейт, анда кереги жок. Окууну тандап окуш керек болсо. Кудайым ай.